Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин 15-чи сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз файлдар менен иштөөнү үйрөнөбүз. Файлдан окуу жана файлга жазууну үйрөнөбүз. Файлдар менен иштөөдө негизинен окуу жана жазууну гана, файлда болгон маалыматтарды окуу жана ошол файлга маалымат жазууну үйрөнөбүз. Анын үчүн биз биринчи ушул файлды түзүп алышыбыз керек. Азыр бизде hello python for file деген азыр ушул жерде файлдын ичинде 4 сөздөн турган 2 сап сүйлөм бар. Биз буну кантип окуйбуз? Биз биринчи файлды окуурдан мурун аны алып келишибиз керек. Мындан мурунку модул деген темада биз модулдарды импорттоону үйрөнгөнбүз. Эми азыр файлды кантип ачып алабыз? Биринчи биз өзгөрмөнү жазабыз. Файл барабар жерге open дейбиз. Андан кийин биз бул жерге эми ушул биз ачып жаткан файлдын жолун жазышыбыз керек. Ал кайсыл жерде? Азыр менде Python файлында жазылган код менен жана көрсөткөн файл экөө бир жерде болгондуктан мен эч кандай бул жерге папканы көрсөтпөстөн файлдын атын гана жазып коем. Файл чекит текст дейм. Андан өтүрүп коюп, бул жерге файлдык режимди жазыш, кайсы режимде биз окуйбузбу же жазабызбы, ошол режимди жазышыбыз керек. Эгерде биз окушубуз керек боло турган болсо, анда r-ны жазабыз. Андан кийин биз s өзгөрмөсүн түзөп, андан кийин файл биз ачылган файл өзгөрмөсүнө ыйгарып бергенбиз. Тексттик маалыматты жазылган текст файл өзгөрмөсүн өзгөрттүк. Анан файл дедик. Андан кийин read'ти жазабыз. Read. Андан кийин окудук. Эми биз ушуну экранга чыгарышыбыз керек. Print. Андан кийин s. Биз файлды ачтык. Эми файлды окуп иштеп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бул нерсени файлды кайра биз жабышыбыз керек. Жабыш үчүн биз файл чекит close пайдаланабыз. Андан кийин биз иштетебиз. Бизде азыр бул жерде файл, бул текст бар болчу, эмне себептен бизге башка текст чыкты? Азыр биз файлды папка тараптан ачып көрөбүз. Тапшырмалар деген ушул жерде мына файл деген тексттик документ. Бунун ичинде көрсө Нуралы деген гана текст болгон. Ошол себептен ушул гана текст. Азыр биз бул жерде өзгөртөбүз. Python файл бул жерде экинчисине файл деп жазып коет. Мына кайра буну сактайбыз. Эми кайрадан да иштетип көрөбүз. Өзгөрсө биз файлдан окуп алдык. Файлды биз ачтык десек болот. Ошо файл турган жерде андан кийин аны окуп атабыз. Read. Аны экранга чыгып атабыз, анан кайра ачылган файлды жаптык. Стартты баса турган болсок, бул жерде Python файл. Биз ушул тексттик файлдагы маалыматтарды окудук. Биринчи read окудук, андан кийин read line деген дагы оператор бар. Ушу менен дагы окусак болот. Бул read line бир гана сапты окуйт. Азыр бизде 2 сап болуп атпайбы бул жерде? Python файл бул биринчи сапта, файл экинчи сапта. Read line деген бул бир сапты гана окуйт. Ал эми мен read lines деп жаза турган болсом, бул бизге берилген
элементтерди, файлдын ичиндеги элементтерди бул тизме катары окуп берет. Readlines бизге тизме түздү. Биринчи файл менен экинчи файлдын арасында enter пайда болгондон жаңы сапка түшүп бизге экрандоону көрсөтүп берди. Негизинен файлдан окуудан 3 оператор бар. Биринчиси read, readline, readlines. Эми readке окуп бул жерден биз read'ти жазып, андан кийин индексти берсек болот. Мисалга ала турган болсом 10 дей турган болсом, окуйт мага 10 элемент. Ушул окуп жаткан файлдан 10 гана элемент алат. Бул жерде Python 5 болду. 3, 4, 6. Мына пробелда өзүнчө бир символ болгондуктан бул жерде 10 окуду. Эгерде мен 5 деп жаза турган болсом, анда бул жерге Python гана чыгып калды. Ушинтип биз канча элемент окуш керектигин ошону жазсак да болот. Андан кийин бул жерде файл чекит seek кийин жерде 5 дейбиз. Бул жерде өчүрүп коет. Seek деген бул окулуучу элементтин позициясын көрсөтөт. Кайсыл жерден окуп башташ керек. Азыр биз ачылган файлды 5-чи элементтен баштап окутуп атабыз да. Эми 5-чи болгондуктан seek оператору окулуучу элементти 5тен башта дегендиктен ушул 5тен баштап окулуп кетти. Readlineга түшсөк дагы бул ошол нерсени чыгарат. Эгерде мен S'ти бассам дагы энден баштап seek оператору бул ошол маалыматты окуучу элементтен ушул жерден башта деп көрсөтүп берет. Азыр мен эрди койдум. Эгерде мен бул жерге окуу режимин жазбасам, стартты бассам, ошол нерсени эгерде бизге бул жерге файлдын аталышын жазып туруп, андан кийин кийинки режимди жазбай турган болсо, бул баштапкы абалында бул read'ти түшүндүрөт, окууну түшүндүрөт. Эгерде биз ушул файлга кандайдыр бир маалымат жазышыбыз керек боло турган болсо, анда бул жерде write режим бар. Ушул режимде иштейбиз. File get write бул жерге биз текст жазабыз. Азыр биз файлдык текстти жаздык. Андан кийин Python программалоо тили деп, андан кийин кайра ачылган файлды чаптык. Эми стартты бассак, азыр мен бул жерге өтүрдү жазбадым. Ошол себептен ката деп атат. Азыр өтүрдү жазып коеюн бул жерге. Кайра стартты басам. Программа иштеди, бирок бизге экранга эч нерсе чыгарып бербеди. Себептени мен экранга чыгар деген эч кандай функция бербедим. Бул жөн гана ошо биз жазган файлга өзгөртүү киргиздик. Азыр буну өчүрүп туруп, файл деген текстти кайрадан ачып көрөм, жада сохранить этилген жерден. Файл, эгерде ача турган болсом, Python программалоо тили деп чыгып калды. Мындан мурункуда бул жерде Python башкача текст болчу, ошол себептен бул жерге Python программалоо тили деп жазылып калды.
Эми кайра буну биз окуп көрөбүз. Файлга барам. Бул жерден мен файл read print. Эгерде стартты баса турган болсок, бул жерден биз режимди өзгөртүшүбүз керек, жазышыбыз, окуш керек. Азыр бизге эч нерсени азыр окуп чыгарып берген жок. Print as close. Бул жерде пустой деп атат. Биз кыргызча жазгандан себептен азыр биздин окуп атат. Эгерде азыр мен англисче жаза турган болсом, окуп берет. Азыр мен Python programming language деп жаздым. Азыр ушуну биз кайра окуйбуз. Себептен жана кириллица болгон үчүн бул жерде азыр кириллицаны бизге окуп бербеди. Сактабай калыпмын. Сактадым. Андан кийин кайра бул жерде баштан иштетем. Start Python programming language деп чыкты. Азыр бизден кириллицаны окуп атат. Ошол себептен азыр мен жазган текстти мага чыгарып бербеди. Азыр баштан бул жерге режимди V-га коем. Андан кийин file checkit write бул жерге жазам. Python kir деп койдум. Start басып иштетем. Программа иштеди. Программа биздин тексттик файлга жазды. Эми кайра окушубуз керек. Файлды ачып карай турган болсок, Python kir деп турат. Эми кайра бул нерсени биз окушубуз керек. Анын үчүн кайра эле ушул жерге print file checkit readline деген бул жерде мен режимди өзгөртөм. Python kir. Дагы бул жерде биз with as операторун колдонсок болот. Бул оператор программаны жазып жазган файлды ачканда автоматтык түрдө өзү жабат. Мындай кылып file close деп кайра жазыштын кереги жок. Анын үчүн биз with open андан кийин file checkit txt режимин ре кылам дагы, андан кийин бул жерден s
f andan keyin жазам. S barabar f chekit read print s deydigan bolsam, mına bizge berilgen faylдын içindegi malumatты okуп berет. Анан мен акырына бул жерге cos деп жазыштым шарт эмес. Ошон үчүн жерге f cos деп жазыштын кереги жок. Себеп дегенде бул бизде with s деген оператор бул ачылган файлды автоматтык түрдө өзү жаап берет. Бүгүнкү сабак ушу менен аягына келип жетти.